Республикасынын Конституциянын 29-бернесине ылайык ар бир адамга купуя маалыматты адамдын жеке турмушу жөнүндө маалыматты мыйзамсыз жыйноодон, сактоодон, жайылуудан коргоо кепилденет. Ошондуктан Темиров Лайф компаниясынын журналисттерине Болот Темиров жана Болот Назаровдун иштери боюнча биз тараптан Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына тиешелүү кат жөнөтүлдү. Болот Назаровдун өзү менен кезип чыктым. ИВС'те кармалып турат экен. Өзүнүн айтымы боюнча арызын берди азыр. Эч кандай наркотик сатып, же болбосо кандайдыр бир наркотикке, баңгизатка, марихуанага тиешем жок дейт. Наркотик алганга эмес, нан алганга акчам жок дейт. Бул иштинки азыр арыз алдык. Азыр барып каттайбыз да, бунун үстүнөн тыгыз көзөмөлгө алып иш алып барабыз. Азыр ушу Болот Темиров менен дагы сүйлөшүп, ал кишиден дагы арыз алып, кандай эмне чара болду эле, ошол боюнча да иштер алып барылат. Назаров азыр жаңы эле кезип чыктым. Ден соолугу жакшы, эч ким согуу урган жок дейт. Бирок башында сотрясением бар болчу дейт. Ошондон кичине башым ооруп, кичине кыйналып атам дейт. Көздөрү кызарып азыр ушу. Сотрясением кече алды эле. Көчө албаптыр, буга чейин сотрясением бар болчу дейт. Болгону ошо көчө бак кармап эметкенден уктабай калганыма башым ооруп, кичине кыйналып атам дейт. Ошо жанагы наркотикти сатып, же болбосо ошо наркотик менен жана жанына таштап койду деп атышпайбы? Ошо таштап койду. Бирок өзү айтып атат. Мен ал наркотикке байланышым да жок, тиешим да жок деп жатат. Өзүңөр билесиңер, жаңы мыйзам боюнча эгер даже колдоно турган болсо 20 граммга чейин, азыр ушу канча грамм менен кармалган, эмне болгон, ошонун баардыгын азыр дагы мындан ары чыгып, иликтеш болгон ошо азыр Болот Темиров менен өзү менен сүйлөшөлү деген маселе менен келе калдык бул жака. Азыр тияка кайрып алып, тергөөчү менен баардык иштерине катышып иш алып барабыз азыр.